Жалал-Абадда муфтияттын адиси кармалды. УКМК Жалал-Абадда муфтияттын адисин кармады. Ал Салихин мечитинин мурдагы имамы жана Сузактагы Ыры сайыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы менен коррупциялык схема уюштурган. Алар мечитке тиешелүү 350 чарчы метр жерди муфтияттын БАА аттуу адисине мыйзамсыз каттап коюшкан. Соттун чечими менен муфтияттын адиси камалып, мечиттин мурдагы имамы менен айыл өкмөт башчысы үй камагына алынган. Немесе 1 километрде расстояние, дистанция. Бардық іш шуқлады да. Азыр мына көріп тұрсыз, обедке кеттім. Обедті алып келемін. Қыздарды алып барамын, алып түшемін. Немеде химикат себішет. Су қояды кечесі күндізі. Акмал Уламов 2 гектар аянттагы багынан алма жыйнап жатат. Мында 600 түптөн ашык алмасы бар. Багбан өткөн жылы 24 тонна түшүм алса, быйыл андан көп терүүнү болжоп турат. Жаштыгыдан өзім көчөттен баштап еккенмін, қығамын, қарағамын да немесіне. Обрезка, ыстық суығы бар, қышта малдан айдайсыз, мал көп келеді, мал қой малдар дегендей. Емесі көп. Алма териштерине атайын жумушчулар тартылган. Мында көп аянттагы алманы аз убакытта терип бүтүш үчүн көп кол керектелет. Азыр Айнур эже баштаган бул жерде бир топ кыз келиндер алма терип иштеп жатышат экен. Айнур эже, кандай териш керек? Четинен эле терип беребизби? Жок, бул алманы пышканынын анан чоңуну биринчи теримде терип бүтөбүз, иншалла. Анан кийинги биз биринчи теримди бүткүчөр, экинчисиге кийингилери даяр болуп калат. Көгү, майдалары чоңоюп калат да эми, кичинекейлери. Бул жерде канча аял бар? Азыркы күндө биз бир жумадан ашып калды, 15 аял иштейбиз. Ушул жумуш менен алектенебиз. Саар менен келип, кечинде кетебиз. 2 мал тамагы бар. Барып келүүбүздү уноого да машина дагы жалдап койгон. Аябай немеси жакшы. Бизге үйдө бардыгыбыз үй кожокейлерибиз, үйдө отуруп, кичине үйгө жардам, балдарыбыздын окууларыга жардамда ушул жумуш менен алектенебиз. Ооба. Bir күнүгө 1300дөн каражат алабыз. Кадамжай районунун Масалиев айыл аймагында элдин басымдуу бөлүгү багбанчылык менен алектенет. 3000 гектарга жакын аянтта мөмөлүү бак өстүрүлөт. Күз келди, сентябрь келди, бизде алма жыйноо, основной басым алмага өтөт. Брокерлер элден, дыйкандардан чогултуп алып, складтарга жыйнашат. Складтардан анан келген кардаларга өздөрүнүн товарларын, жыйналган айыл өкмөттүн аймагынан жыйналган товарларды ушу көргөзүп, келишим баада чет өлкөлөргө жеткиришет. Былтыр район аймагында 12.000 тонна алма жыйналган. Быйыл алма эрте бышып, баасы да жогору. Ойдогудай багбандардын мээнети акталууда. Бүгүнкү күндө кызыл алманы 30 сомдон 45 сомго чейин алынып атат, сортуна жараша. Ал эми семереңке деген алмабыз 30-32 сомдон. Былтыр ошолор 10 сом, 15 сом болуп, тип-топтаган былтыр 2,5-3 сом болсо, быйыл 6-6,5 сомдон астына түшкөндөрдү алышып атат. Кадамжай районунда 1204 гектар аянтта гиляс, 1365 гектарда алма жана 2030 гектарда өрүк өстүрүлөт. Мындан сырткары шабдалы, кара өрүк, малина, жүзүм бар. Жылына 9600 тонна мөмө жемиш жыйналып, 4000 тоннага жакыны чет өлкөгө экспорттолот. Миңгүл Көчөрова, Абдрашид Саттаров, Ала Тоо 24, Баткен облусу.